Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. УКМК Таластын вице-мэри менен шаардык кеңештин вице-спикерин кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Талас шаарынын мэриясынын жана шаардык кеңешинин кызматкерлерин коррупцияга шектүү деп кармады. Мындай билдирүүнү комитеттин маалымат кызматы таратты. Алар Талас шаарында муниципалдык менчикте турган жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталышууда. Кылмыш ишинин материалдарына ылайык Талас шаарынын биринчи вице-мэри, Талас шаардык кеңешинин спикери, вице-спикери жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси кармалган. Алар алдын ала сүйлөшүп акчалай сыйлык үчүн муниципалдык жер тилкелерин айрым жеке ишкердик жүргүзгөн субъектилерге ижара акысынын баасын төмөндөтүп, ишкерлерден белгилүү бир сыйакы алып турушкан. Муну менен жергиликтүү бюджетке өзгөчө өлчөмдө зыян келтиришкен жана түшкөн каражаттын бир бөлүгүн ыйгарып алышкан деп жазылат маалыматта. Ошондой эле жогорудагы коррупциялык схеманын натыйжасында 2020 жана 2022 жылдар аралыгында мамлекеттик бюджетке 30 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, кармалгандардын баш коргоо чарасы каралууда. Ширшовко таянган Иманов бөлтүрүктүн тагдырын кайталайбы? Санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов эрке балага айланган кербезе. Карамагында Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканаларды алганы белгилүү. Өлкөдөгү негизги кирешелүү мекемелерди башкарып дүңгүрөтүп иштеп жаткан чагы. Артында Ширшов турса, колдоосу күч болсо, таасири артып калганы ушулда. Бир нерсени эске алып коюу керек, атайын текшерүүчү органдар Санариптик өнүктүрүү министрлигине тыкыр көзөмөл кылышы зарыл. Убагында Теңиз бөлтүрүккө кум төрдү карматып салып, анысы өз билгенин кылуу менен мамлекетке миллиондогон чыгашаларды келтирип, учурда түрмөдө отурат. Ал эми Талантбек Иманов учурда катуу өзгөрүлгөн. Семирген жылкы кыялын көрсөткөн сыңарындай. Эгерде Ширшовдун тескөөсү менен иштеп жатса, ханга салам бербей калса, келечеги кандай болот? Кыкеңдер бат эле көбөп кетет эмеспи? Жаза басып жаткан жокпу? Эртең Талантбек Иманов да бөлтүрүктүн кейпин кийип, тагдырын кайталап калбайбы? Чоң акча айланган жерден кандай чатак чыгаарын элестет эле, коңгуроо кагып турган кезибиз деп жазган Арба Кейжи сайты. Чүйдө жаран аты менен кошо унаанын алдында калып көз жумду. 9 январь күнү Чүйдө жол кырсыгынан атчан адам көз жумду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 19:00 чамаларында катталган. 1985 жылы туулган жаран Mercedes-Benz Sprinter унаасын башкарып бара жатып, Бишкек-Ош унаа жолунун 60-чакырымына жеткенде атчан адам келип сүзүлгөн. Атка минген адамдын 1976 жылы туулган жаран экени аныкталган, ал Жайыл район ооруканасынан каза болгон. Жарандык активист Тилекмат Куреновго издөө жарыяланды. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине ийимден тастыкташты. Ал эми жарандык активист өзү көөдөн жарылып, көкүрөктөн чыккан комментарий, жакында муз ордунан жылат деп пост жазган. Ал буга чейин өлкөдөн чыгып кеткенин билдирген, бирок өткөн жылдын 26 октябрында Кыргызстанга келгенин айткан. Төкмө акын Болот Назаров 16 мартка чейин абакта калды. Чүйдүн Москва райондук соту 10 январда Төкмө акын Болот Назаровдун бөгөт чарасын карап, аны 16 мартка чейин камакта калтырды. Жабыркаганы айтылган тарап аны камактан бошотууну, ал эми прокуратуранын өкүлү абакта калтырууну суранган. Эске салсак, Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Назаровду былтыр 9 ноябрда Беловодская айылынын тургунун айгырын күч менен тартып алган деген шек менен кармаган. Ал ошондон бери Бишкектеги тергөө абагында камакта жатат. Жеке адамдар 11 айда Кыргызстанга 2,7 миллиард доллар которгон. Былтыр 2022 жылдын 11 айында Кыргызстанга 2 миллиард 737 миң доллар которулган. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8,8% көп. Бул тууралуу Улуттук банк билдирди. Анын 95,8% же 2 миллиард 605 миллион доллары Орусиядан келген. Кошумчалай кетсек, ноябрь айында Кыргызстанга 239 миллион доллар жөнөтүлгөн.
Бул көрсөткүч октябрь айына салыштырмалуу 16,59% аз. Октябрь айында $286,9 миллион которулган. Үй бүлөм менен ушул Ислам каржы кооперативини быйыл май айында телевизордон көрүп, офис Ошто бар экен, Ошко барып толук маалымат алдык. Шарттары өтө жакшы экен, өтө жеңил, ыңгайлуу экен. Үй программасына жазылдык, 15%-ын төлөп, 6 айлык мөөнөткө отурдук эле. Мана Алла Таала буйруп, бүгүн ушул үйлүү болуп отурабыз, үйдүн эгеси болуп отурабыз. Эми бул кооперативдин эң жеңил, эң жөнөкөй жолдору бар экен. Ушул жөнөкөй жеңил жолдору менен ар кандай иштерди кылса болот экен. Бир эле үй эмес, автоунаа алса болот экен, баягыдай бир бизнес. Эң негизинен өзүңө баягыдай каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайын, сен толук мусулман болбойсуң дейт. Ошого мен дагы өзүмө окшош бир туугандарыма, жаштарга, жалпысынан ушул квартирада жүргөн адамдарга ушул нерсени айтып кетмекчимин. Ушундай кооперативге жазылып, үй ала турган болсоңуздар, үйлүү боло турган болсоңуздар, баягы башка квартирага төлөгөн акчаңыздарды өзүңүздөрдүн квартираңыздарга төлөп, эң негизгисинен эч кандай пайызсыз, ашыкча төлөмсүз төлөп берсеңиздер болот экен. 25 жылга чейин бөлүп төлөсө дагы болот экен. Кемпир-абад иши: камалгандар канча жылга соттолушу мүмкүн? Жооп: массалык башаламандыктарга даярдык көрүүгө шектелип кармалгандар мыйзамга ылайык 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул тууралуу ИИМдин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Нурдин Эшимканов 10 январда камакка алынгандардын туугандары менен болгон жолугушууда билдирди. Камакка алынгандардын жакындары 10 январ күнү ИИМдин имаратынын алдына митинг өткөрүүгө чогулушкан. Жолугушуу учурунда Нурдин Эшимкан уулуна тергөө абагында отургандарды үй камагына чыгарса болбойбу? Камактагы мөөнөтү эмне себептен узартылып жатат деген суроо узатылган. Кылмыш кодексинин 278-беренесинин 1-бөлүгү оор кылмыш болуп саналат. 7 жылдан 10 жылга чейин каралган кылмыштын оордугу камакка алуу дегенди туюндурат. Алардын күнөөлүү же күнөөлүү эместигин сот карайт. Биз адамды күнөөлүү деп айта албайбыз. Аны сот чечет деген ал. Анын айтымында аталган кылмыш ишинин алкагында 24 киши тергөө абагында камакта болсо, 2 адам үй камагында. Эскерте кетсек, аталган жолугушуудан кийин милиция кызматкерлери камактагылардын жакындарына ИИМдин жанында митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Акциянын катышуучулары президенттин администрациясы турган көчөдө Горький Сейил багына жөө жүрүш менен өтүүгө аракет кылганда милиция аларды кармап кеткен. 2022 жылы 22 октябрда Кемпир-абад суу сактагычын коргоо комитети түзүлгөн. Анын курамына активисттер, саясатчылар жана депутаттар кирген. 23 октябрда массалык тинтүү иштери башталып, 20дан ашык адам кармалып, алар 48 саатка камалган. 24 октябрда Бишкек шаарында Кемпир-абад суу сактагычынын астындагы жердин Өзбекстанга берилишине жана активист саясатчылардын камалышына каршы жөө жүрүш өткөн. 25 октябрда 1-Май райондук соту тарабынан алар 2 айга камакка алынган. 13 декабрда сот болуп, аларды 20 февралга чейин абакта калтырган. Активист жана саясатчылардын камалышы боюнча ИИМ түшүндүрмө берип, кылмыш жаза кодексинин 36-278-беренеси массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын билдирген. Караколдун жашоочулары таштандыны иргеп салууга көнүп жатышат. Ысык Көл облусунун Борбору Каракол шаарынын көчөлөрүндө орнотулган түстүү таштандынын бөлүп салчу заманбап челектерге республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Бул тууралуу аталган калаадагы тазалык ишканасынын жетекчиси Бердибек Мамбеталиев билдирди. Аталган челектер Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында жасалган. Баш аягы облус борборуна 286 челек жасалса, азырынча 190 коюлган. Калганы таштандыны кайра иштетүүчү завод иштей баштаганда орнотулат. Алардын 90-у 3 мерчемдүү форматта, бир челектин баасы орто эсеп менен 17,5 миң сомду түзөт, деди ал. Мамбеталиев келечекте таштандыны иргеп салчу челектен дагы 570ти орнотууну пландап жатканын кошумчалады. Учурда Каракол шаарынын тургундары жана коноктору желим, кагаз жана айнекти
өз-өзүнчө кылып 3 бөлүктөн турган таштанды челектерге сала баштады. Пашинян Арменияда ЖКУнун машыгуусу өтпөй турганын айтты. Быйыл Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун машыгууларын Арменияда өткөрүү максаты ылайыксыз. Мындай пикирин аталган өлкөнүн премьер-министри Никол Пашинян маалымат жыйынында айтканын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Буга чейин Россиянын Коргоо министрлиги эл аралык аскердик кызматташтыктын алкагында 2023-жылы Россиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүмдөрү башка өлкөлөрдүн улуттук армиясы менен биргеликте машыгууларды өткөрүүнү пландаганын билдирген. ЖКУнун тынчтыкты орнотуучулар контингентинин биргелешкен боордоштугу аталышындагы машыгуулары Арменияда өтмөк. Менимче азыркы айткандарым жөн гана эске салуу болот. Анткени Коргоо министрлиги буга чейин ЖКУнун бириккен штабына республиканын аймагында жаралган жагдайда машыгууларды өткөрүү максатсыз, ылайыксыз экенин айтып кайрылган. Армениядагы бул окуулар быйыл өткөрүлбөйт деген Никол Пашинян. Бишкектеги 4000 сомдук көмүр эми паспорт менен берилет. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы эми 4000 сомдук көмүр паспорт менен сатылаарын билдирди. Маалыматка ылайык көмүр алууну каалагандар паспорт менен жашаган дарегин каттоодон өткөзүп 2 тоннадан сатып алса болот. Кардарым бар деп кирип кеткен портер айдоочуларына сатылбай, акыркы күндөрү ортомчулар кыргыз көмүрү алып келген көмүрдү сатып алып, калкка ошону эле 5000 сомдон ашып сатып жатканы жашуун эмес. Биздин ишкананын максаты көмүргө муктаж жөнөкөй тургундарды арзан көмүр менен камсыздоо деп айтылат маалыматта. Арзандатылган кара алтынды Бишкек шаарынын тургундары эртең мененки саат 9:00дөн кечке чейин төмөнкү даректер боюнча ала алышат. Биринчи Мурманский көчөсү 126, экинчи айланма жол Алматы көчөлөрүнүн кесилиши, үчүнчү айланма жол менен Киргизская көчөсүнүн кесилиши, 4-Достоевский көчөсү 97.